Аман спардактуу көрүүчүбүз, буга чейин Супер ТВ каналында Амина аттуу кичинекей карындашыбыз өзүнүн таланты менен жалпы элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Кайсыл кыз деп турган болсоңуздар, бул видеону силерге сунуштайбыз. Чыныгы жүздөр менен, чөрү жок сөздөр менен. Гүлназ Чынек кызы, кандайсыз? Жакшыбы? Мен сизге баргым келип атат. Балалыгым көп нерсеге урдатпай, ырсыз магалды жагын батпай, кыялдарым орнунда союрса, ырчы болом Чынек кызы Гүлназдай. Мына өзүңүздөр көргөндө Гүлназ Чыныбек кызы эжекебиздин ырын жогорку деңгээлде аткарып бергенин көрө алдык. Ошол эле берүүдө Гүлназ Чыныбек кызы менен жолугуу кыялым да бар деген сөзүн айткан болчу. Бүгүн биз ошол кыялдарды орундаталы деген максатта Таристе Гүлназ Чыныбек кызын биз аэропорттон күтүп турабыз дагы жана Аминанын үйүн көздөй аттанабыз. Ардактуу көрүүчүбүз, мына өзүңүздөр көргөндөй Гүлназ Чыныбек кызы аэропорттон жаңы эле атайын Оштон кичинекей көрөрманы менен жолукканы келди. Бул жолугушууну биз Супер ТВ каналы кандай болот анын бардыгын аста көрсөтөбүз. Келиңиздер. Кандайсыз эжеке? Ден соолугуңуз жакшыбы? Аман эсенсизби? Аман эсен, кандайсыңар? Даярданыңыз. Билбедим да мен. Кийлип калып турбайын. Аман эсен келип алдыңызбы? Аман эсен келип алдым. Маанайыңыз кандай? Маанай сон буюрса. Жолуккан кандай жакшы? Жолуккан кандай жакшы. Ооба, ушул эле ыр менен интернет тармагында бир канча көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Амина менен азыр биз жолугуш өткөзөбүз, эжеке. Жолуккан. Белегиңиз даярбы? Даяр. Кеткен эжеке. Жүрүңүз. Сапарыбыз Бишкектин бир жаңы конусуна баратабыз. Биздин кыялыбыз Аминанын кичинекей кыялын орноталы деген чоң максатта албетте Гүлназ эжекебиз менен чогуу. Айтыңыз эжеке, сиз алгачкы видео көргөндө сизде кандай сезимдер болду? Бул кыздын негизи тойдордо аткан силер да чыгарыпсыңар го, ошону көргөм YouTube'да мага көп эл жиберген да. Буга чейин көргөм, сонун айткан деп. Андан кийин дагы микрофон менен да бир жерлерде аткан, дагы бир Инстаграмга жүктөшкөн экен. Аны да көргөм, астына отметка кылышкан да. Сонун айткан деп койгом. Анан силер чыгаргандан кийин багы мен эми ырды жакшы көрүп, ырдап жүрөт окшойт дегемден анан кийин жаман силеп тургу. Бир ыр чыгарып койтур го. Ырчы болом Чыныбек кызы Гүлназай дегенде. Ошол ыр саптар өзгөчө болуптур, э? Ошол жери жүрөктөн алды да. Баарына чексиздик. Социалдык тармактар, мессенджерлер, каалаган түйүндөргө чалуулар, ОТВ менен сүйүктүү телеканалдар, миңдеген фильмдер жана сериалдар. Баары сиздердин ар бириңиздер үчүн тарифке топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик. Ошол ыр сапты айтпаганда мүмкүн жолукпай калмаксыз. Жок, жолугушкысы келеткенин билбейт болчумун да. Жана эле ырды жакшы көрүп ырдап жүргөн көп видеолор келип атпайбы? Ошондой деп ойлойт элем. Анан Гүлназ же кандайсыз, мен сизге баргым келип атат дегенде, анан десе. Буюрса мына белектериңиз дагы даяр экен эжеке. Анан ошол видеоңорду алдым дагы мен өзүм Инстаграмыма салып, эртеси күнүчү. Кудай буюрса жолукканда насип кылсын, анан кийин кандай белек ала барсам деп катталуучуларыман суроо салсам, ошо көбүнчөсү микрофон деп жазыштыр. Анан сизде ырчы болсун деген Таризде. Анан кийин микрофон ошо айткандарын бираздан алдым, жазгандарды. Жок, баягы келечекте профессионалдуу деңгээлде сахнага дагы колдоо иретинде көрсөтүшүңүз мүмкүнбү? Ооба, неге болбосун, ошондой каалоосу болсо. Мен силердин интервьюңарды толуктап көрүп чыктым. Атасы менен апасы экөө тең таланттуу адамдар турбайбы? Бирөө аккордеон чертет экен, бирөө комуз чертет экен. Ошон үчүн ушундай таланттуу кыз төрөлүптүр да деп калдым. Демек алар каршы болбойт болуш керек, тескерисинче колдойт болуш керек деп ойлоп калдым. Келечекте ырчы болом десечи кызы. Ошол эле видеону баягы жеке баракчаңызга жөнөткөндөр дагы бир канча болгон болуш керек, э? Ооба, мен биринчи силерге чыккандан кийин мен өзүм мен силерге катталуумун да. Мындай листайт этен анан көрөбүз го. Андага чейин убакыт жете элек болчу. Мен тойлордо жүрдүм эле, бир жакта жүргөм, анан личкама директте толуп кетти да. Тааныштарым баары жөнөтүштү силердин публикацияңарды, деп ошол жактан көрүп калдым. Аминанын баягы кичинекей азыр 4 эле жашта. Баягы бирок биз карап көрсөк харизма деп коебуз го. Аябай сыртка чыгып турат экен. Ушунчалык энергия аябай көп экен да. Мындай өзүңүздү карап туруп, сиздин дагы өзүңүздү биз азыр мындай дайыма жаркылдаган, тайманбай бүт барын бетке айткан Аймат билебиз да. Мындай өзүңүздү бир аз болсо да мындай окшоштуруп кеттиңизби? Ой, мен мага окшош экен деп. Мен өзүм кичинекей кезиме окшоштурдум.
эй болдучу деп мени тыя алышпайт эле же ырдап же күлүп же күлдүрүп же жок дегенде ыйлап ордуңузда турбайт ошентирчүкен элем кичинекейинде өзүм деле эсимде чалабыла анан ушу өзүм эсимде да баягы образно уй кайтарып жүрсөм деле идиш жууп атсам деле эмне иш кылып атсам деле ырдап мынтип образды как будто мени көп эл көрүп аткансып Амина дагы ушундай экен го берки экөөбүз сүйлөшүп атсам деп өзүм ири болот да андай адамдардын дүйнөсү болот да биякта көп көрүүчүлөр болот мен билем да өзүм ошондой элем. Урматтуу көрүүчүбүз, мына бүгүнкү каарманыбыздын үйүнө да келип жеттик. Жогоруда айткандай эмоциянын баардыгын азыр көрсөтөбүз. Кичинекей аруу таза кичинекей кыздын сезимдери алдыңкы мүнөттөрдө кандай болот? Чогуу көрүүчү мага дагы өзүмө да кызык, силерге да кызык болуш керек деген ойду айткым келип турат. Такалатабыз. Ким бар? Эже үйүңүзгө жакшылык келди, ачыңыз сен эже. Саламатсызбы? Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы эжеке? Кана кичинекей? Азыр үйдө күтүп атат. Күтүп атат. Ооба биз эжекебиз менен жолукканга чейин бир аз болсо да кыскача маек кылалы өзү менен, анан жолуктурабыз. Жүрүңүз эжеке. Сулуу кылып турсуң го? Кандайсың? Жакшы. Ден соолук кандай? Жакшы. Сен көйнөк жаңы алдыңбы? Ооба. Ким алып берди сага көйнөктү? Кайным алып берди. Ой, тайнеңе рахмат дедиңби? Ооба. Азаматсың. Анан сени ким сулуулап мынтип кийинтти? Кайным кийинтти. Сен буга чейинчи Гүлназ Чыныбек кыздын ырын ырдагансың го? Анан ошол деген интернетке чыкканда аябай көп киши сага деген ой азаматсың, жакшы ырдайт экенсиң деген сөздөр айтты да. Сен ошол видеолорду көрдүңбү? Ооба. Эмне кандай ырдап турсуң өзүң көрдүң да? Жакшы ырдап турсуңбу? Ооба. Дагы ырдагың келип атабы? Ооба. Сен ошол буга чейинки сүйлөгөнүңдөчү Гүлназ Чыныбек кызы менен жолугсам жакшы болот эле деп айттың эле да. Азыр келсе эмне кыласың? Ырдап берем. Ырдап бересиң дагы? Жооп берем. Кучактайсыңбы? Ооба. Бетинен өбөсүңбү? Ооба. Мен сизди жакшы көрөм деп айтасыңбы? Ооба. Катты өбөсүң бетинен? Ооба. Келе экөөбүз бир жолу мындай кылып албайлыбы? Кайталап алабыз азыр. Мени Гүлназ Чыныбек кыз деп элестетесиң, бир жолу катты кучактайсың. Анан азыр бул жактан болсо биз Гүлназ Чыныбек кызына чалабыз. Эже келбейсизби бияктадан Амина сизди күтүп атат деп айтабыз да. Анан келсе сен ошентип кучактайсың аны. Макулбу? Кел азыр бир жолу кучакташалычы экөөбүз, Ой. Ушундай катты кучактайсыңбы? Ай, азаматсың. Анда ушул жерде эшикте туруп тур. Биз Гүлназ Чыныбек кызын чакырып келели. Макулбу? Макулбу? Ооба. Азаматсың. Ушул жерде туруп тургун, макулбу? Эч жакка кетпегин. Жүрүңүздөр. Сиз толкундандым. Бул сизде өзүнчө жоопкерчилик болот. Ооба, бул өзүнчө жоопкерчилик да, мындай ошо күткөнүн актай аламбы мен депчи. Коюңуз эжеке, антпеңиз, жүрүңүз. Сиздин келгениңиз өзүнчө бул белек болуш керек. Аны бир кучагыңызга бир катуу эле кучактап койсоңуз бул аябай чоң бир кубаныч болот болуш керек, бакыт болот болуш керек, Эң жакшы тилек менен кучактап бекем кысып, кубаттуу билек менен көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Браво! Кандай жакшы жолуккан эжеке. Кучактап бекем кысып. Сонун. Ушул бойдон көтөргөн бойдон өтүңүзчү эжеке, жүрүңүз. Аминочка, сага зорго жеттим мен. Сен мага айтсың го, мен видеодон көрдүм. Гүлназ эже кандай, мен сизге баргым келип атат депсиң эле. Ошондо мен да сага баргым келип алдым да. Сага жактыбы? Ооба. Дагы бир жолу кучактачы, катуу кучактачы кележин, катуу кучактачы. Ой. Мына ушундай эмоция, урматтуу көрүүчүбүз. Жогоруда айткандай, биз күткөн эмеспиз. Ырдап тосуп алганда бул өзүнчө бул даярдалган бул сцена экен. Мыкты эжеке. Келиңиз эми. Отуралы, баягы ырын мен сурагым келип турат да. Сиз отурсаңыз да келиңиз эжеке. Көйнөктөрүң соңго сен ырдайт окшойсуң. Аз көйнөктөрү менен тааныштырып берет. Жар айтканга ырдайт окшойсуң, Жар. Ырчынын кийимдерин карап туруп эле тааныйт да, дароо эле билет да. Баягы Амина, баягы ырын айтып берип койчу бир жолу. Гүлназ Чыныбек кыз даярчы болуш керек дегенде. Макулбу?
Балалығым көп несе көрдатпай, өрсіз мағалды жагын батпай, қиялдарым орындаса бұйырса, өрчі олым Түнек қызы Гүлназдай. Мына ушул ырсаптар, мына ушул керемет сөздөр Гүлназ Шыныбек кызынын жүрөгүнөн кармаган. Ошондон кийин жолукпасам болбойт, мындай мыкты киши менен жолуккан кандай жакшы деген ой менен келип отурабыз. Белектер тапшырабыз эми кылалы жеке. Келиңиз, Ой, мен Инстаграмга жазганда катталуучуларым неме дештир да, сендей ырчы болсун деп микрофон подарить эт дептир да. Сен ырдаганды жакшы көрөсүң го? Мындай микрофон алып келдим. Жактыбы? Азыр ырдайбыз ошону ачып, Сага жактыбы мени? Ооба. Рахмат. Анан мына кийимдердин арасынан мунан кийин кийип көрөсүң, Аха. Анан кийин кухонный набор. Сага жактыбы? Ооба. Сонун экен, Ооба. сен Азыр аэропорттон эле учуп келатам да, мындай кенен кыдырып, мындай кенен тандааганга убакыт болгон жок. Анан кийин мен оюмча ушулар жагат болуш керек деп ойлодум да. Ай, Самина, ал сумкаң сонун экен сенин, Ооба. Ким берди аны сага? Магазинден алып алгам. Канча сом калдың? 100 сомго. Ой, 100 сом барбы сенде? Ооба. Аны каяктан алдың 100 сом? Ким берди сага? Элдер мага акча берет, ошондон тайтама алдырып алдым. Ырдаганда. Сен ырдасаң элдер акча береби сага? Ооба. Азыр сен канча сомуң бар? Катып койгом аларды. Эч ким билбейби? Жок. Бизге көрсөтөсүңбү? Таба албайм. Абей, өзү да унутуп калган турбай. Ырчылар көп да негизичи, Кыргызстандачы. Аябай көп да. Анан сен эмнеге Гүлназ Чыныбек кызынын ырларын жакшы көрүп аласың? Эмнеге? Жакшы көрөм, ал мага подарка берет. Сен подарка берерин билгенсиң, Ооба. Сен атайын ушу баягы бир ырчыдан экинчи ырчыга секире берсем, экөөнү тең жок калам деп туруп, бир ырчыны кармадың да аягына чейин, Ооба. Ой, азамат. Жакшы. Сага микрофон алып кетип берди да жеңчи. Кел ошол микрофон менен азыр Гүлназ Чыныбек кызы менен жок ырдайсыңар, макулбу? Кайсыларды ырдайсыңар? Чымжыдар менен де. Кеттик анда. Амандык болсун дешет, жолуккан кандай жакшы. Кичинекелерде баягы улуулар, аталар, апалар айтчу элек, ой, бул кыздан же бул баладан келечекте бир нерсе чыгат депчи. Биз дагы көп нерсени күтөбүз эжеке. Чындыгында кызыңыздан аябай көп нерсе күтөбүз. Ошол эле сөздөн улай сурагым келип турат. Биз эжекебиз менен жол карата сүйлөшүп келдик. Эгерде келечекте ырчы болом, ушундай чоң сахнага аттанам десе, колдоо көрсөтөсүзбү десек, ооба деген жообун айтты да. Сизден дагы бир сурап койсок эжеке. Гүлназ Чыныбек кызынын колуна бергенге сиз макулдугуңузду берет белеңиз? Ушундай ырчы кызды ооба бермекпиз го. Мен деле ушу өзүнүн талантын көрүп, ушинтип ырларын жактырат, аябай сүйүп көрүп угат, ошо сизде. Анан ишенип бермекмин. Ырчы болуп чыкса мен каршы эмесмин. Баягы көп аталар, апалар ой ырчыдан башкараак деп мындай айта беришет да. Качан таланты ташкындап мындай чыгып элге өнөрүн көрсөткөндөн кийин мындай бир аз токтоп калышат да, ошол ойдон кайтып калышат да. Азыр болсо сиз кичинекейден баштап эле ырчы болсун деп эле ошого басым кылып атасыңар, Ооба, эми баланын баягы жөндөмүн көрөсүң да. Өзүң эми бунун башкага деле кызыгы жок да, өзүнүн турган турпаты бүт эле ушундай. Ырдап, кичкийинен эле. Анан кийин буну эми ошонусун көрүп туруп врачка түрткөндө деле бар болбойт да. Бар кийин өзү деле мисалы сахнага чыгып кетсе керек деп ойлойм да. Атасы ырдайт, мен ырдайм, ошо биздин деле аткарбай алган талант эмебиз, мечтабыз. Мен дагы ошо жанагы силерге каналыңарга чыккандагы интервьюну Кызганып жүр, кыз бала эркин эркелеп жүр. Мен да сен да кызганып бир. Кайсы кафеде ырдадың азыр? Канча сом кыз тарышты азыр сага ошондо? Толтурасам. Сен үйдөн даярданып барып турасың канча сом экенин, Мырдап атканда эле бүт барын даярданып, бул жерден кыз тарат, бул жерден кыз тарбайт деп бүт барын даярданып барып турбайсыңбы? Ооба. Амина, мен сенден бир нерсе сурасам болобу? Сен сүйгөнүң барбы? Жок. Эмнеге? Бала жок. Абай? Сени жакшы көргөндөрчү? Сени жакшы көргөндөр барбы? Сени сүйүп калгандар. Бар.
Кийим аты ким ошонун? Анын эмнесин жакшы көрөсүң, ошону айтчы. Эмнесин жакшы көрөсүң ошонун? Подарка бергендерин, торт бергендерин, Дагы? торт бергендерин, Торт бергенин жакшы көрөсүң, дагы? гүл бергенин жакшы Гүл көрөм. бергенин. Мага деле ошондой эле. Окшош экенсиздер. Подарка бергендер жатмады. Жакшы. Сен жар айтканын билесиң да? Анан сен тойго келдиң, ошентип аткарбайлыбы экөөбүз, Сен фамилияң ким эле? Жунус Амина Мелбекемна. Мына кадырлуу коноктор, мына ушинтип ак өргөгө баарыбыздын башыбызды бириктирип турат. 250 киши келип бүгүнкү 2 жашка батабызды берейин деп турат. Ушул ак тойдун башталышында Амина Жунусова жар-жарыры менен 2 жашты ак өргөгө алып келип койсун. Кол чабуулар менен кетти экен да. Кошулушуп эки жаш жүп болуптур жар. Кубаныштар эл жүрдү жүп болуптур жардар. Токуп келген иманга той башталды жар. Болушунча аялга той башталды жар. Той башталды жар. Артыңардан этчиген бала болгон жар. Артыңардан этчиген бала болгон жар. Токуп келген иманга той башталды жар. Болушунча аялга той башталды жар. Той башталды жар. Замансың. Сон жарлар чакырып отурбайсызбы? Аябай сон жүгүтөт экен эжем да. Ар бир строчка сайын. Эжем Аминанын азыркы учурда гардеробу сиздикине бир аз болсо жете элек, бирок алдыңкы жылдары буюрса жетип калат деген толук ишеничибиз бар. Бирок национальный эки формасы бар экен. Сизде бир элеби? Энди үчөө эле. Тааныша аламды гардероб менен. Кана бул көйнөктү сага ким алып берди? Тайнам алып берди. Артында бирөө калып калды. Муну ким алып келип берди, карасаң? Сине кыз алып берип келди. Ооба. А сен муну каяка кийесиң? Буну келин тойго кийем. Кийинки көйнөктү сага ким алып берди? Тайнам алып берди. Ой, Тайне жаман кыйын экенсиң. Генеральный спонсор. Генеральный спонсор Тайне. Кийинки көйнөк Тайнам алып берген. Тайнең алып берген. Мен деле Тайне деген берип кетип атат сен Тайнеңдичи. Бул көйнөкчү ким алып берди? Тайнам алып берди. Тайнең алып бердиби? Жалпы көрүүчүлөргө айтып кетерим, Амина, мен сага бир нерсе айтсам болобу? Гүлназ эжең аябай шашып атат. Азыр дагы бара турган жери бар болчу. Чоң рахматыңды айтасыңбы эжеңе? Кете берейинби? Кете берсин эжең, Биз кетели, Макул. Макулбу? Эжеңе карагандагы сиздин келгениңизге чоң рахмат, мен сизди жакшы көрөм деп айтсаң болот. Макулбу? Кара эжеңди. Мен сиз Эжеңди кара. мен Ошол кучактагынын ичинде бардыгы бар. Ушул кучактагынын ичинде бардыгы бар. Айткандай, урматтуу көрүүчүбүз, Гүлназ Чыныбек кызынын убактысы албетте чектелүү. Ошол эле учурда биз Аминанын эмоциясын да силерге тартууладык деген толук ишеничибиз бар. Буюрса келечекте көптү үмүттөндүргөн Амина чыгармачылыкта бүт баарыгы ийгиликтүү болсун деген биз калуу тилекти айткыбыз келип турат. Сиз эмне айтасыз эжек Аминага? Кең келечек каалайм, Кудай буйрса дагы бул биздин акыркы көрүшүбүз болбосун, көп көрүшүп, чоң сахналарда, чогуу дуэттерде выступать эткендерди жараткан насип этсин. Чынында кичинесинен эле билинет го, таланты ташкындап, энергетикасынан да билинип атат көрүшкөндөн кийин дагы. Ушул таланты ушул боюнча өнүгүп, өрчүп, чоңоюп, чоң сахнаны багындырган, Кыргызстанда эле эмес, эл аралык деңгээлге чыккан oyunculardan болсун дегенге тилектешин. Айтканыңыз келсин эжеке. Амина сага да чоң рахмат. Бизди күлдүргөнүң үчүн, бизге ырдап бергениң үчүн, сен көйнөктөрүң бүт баарын көрсөткөнүң үчүн, биз сени чын эле сүйүп калдык. Баарыбыз сүйүп калдык. Сени Кыргызстан сүйүп калды. Буюрса, көз тийбесин деген сөздү айтабыз. Мына ушинтип урматтуу Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, бүгүнкү биздин кезектеги берүү соңуна чыгат. Албетте бул сиздерге жакты деген толук ишеничибиз бар. Кайрадан кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламат туруңуздар. Жүрүңүз эжеке, сизде Омин. Кел. Götür öyle bilekti, odan bes dilekti, jegенди жүзүн болсун, өмөсүн болсун, аман эсе күн тайкем уялы болсун, жеңимлер атырасың, Омин. Мен айтканым келсин. Гүлназижемде ырчы болоюн дебейсиңби? Буйрса Гүлназижемде ырчы болоюн деп. Буйрса Кайра баштан,
Көтөрөлү белекти удан бес тилекти жегениз жүзүн болсун, өмүрүңүз болсун. Гүлнаса жемдерчи болон мен. А тиги байкеңди айтпай койдуң го сен? Үйүн, жеңеңдин бала төрөбөсүн деп эмне айтпай койдуң кайра? Жакшы. Чоң рахмат.